Bir ustazды көрдік дейді, өмір бойы кітап жазып, елге қызмат қылып өтті дейді, емгегіне кітапқа арнап. Анан өткөндөн кийин каза болгондон кийин бирөө түшүндө көрөт экен. Хазырат, не болду? Алла Таала сиз менен кандай мамиле кылды? Бейишке кирдиңизби? Десе, Алла Таала мага бейишке киргизди, бирок китептерим менен эмес, илим менен эмес дептир. Эмне менен киргизди десе, бир күн китеп жазып атсам, илгери заманда сыя болгон. Сыя менен жазып атсам, сыя төгүлүп калды дейт жерге. Анан бир чымын келип, ошону ичип калды дейт. Ошол чымын келгенде мен ушуну Аллах үчүн ичип алсын, чаңкады деп тек койдум эле, Аллах субханала таалага ушул амалым жагып, ошол негизинен бейишке кирдим дейт. Ошондуктан бейишке кириш үчүн чоң кичинесине карабайт. Вала тахкиранна минал ма'руфи шей'ан. Валау ан талqa вajhaka би талqin би вajhin талq. Эң негизги нерсе амалда салмактуу болуш керек. Кичинекей болобу, чоң болобу, бир гана Алла үчүн. Бир гана Алла үчүн кылам деген биздин баарыбызга ниет болсун. Экинчи, амалда вазын салмак болуш үчүн шарт бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннат тарикасы менен болуш керек. Сүннат жолунда болсо, ошол амал болот деп келет. Сүннат жолунда болбосо, аны бидат дейт. Демек, амалда кылган амалыбыз кабыл болсун десек, биз биринчи ихлас менен Алла үчүн, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолу менен кылышыбыз керек. Бул эки шарт, эки жол шарт. Экөөнүн бирөөсү жок болсо амал кабыл болбойт. Ниетиң туура, аябай жакшы ниет менен кылып атасың. Бирок кылган ишиң шариатка туура келбесе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолуна туура келбесе, ал кабыл болбойт. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Taala Kur'anda айтат, мен силерге айтайын, ушундай адамдар бар, алар жакшы амалдарды кылып, кыямат күнү биз жакшы иш кылдык деп ойлойт дейт. Бирок кыяматка келгенде аларда эчтеке жок дейт. Эчтеке жок дейт. Ошондуктан ниеттин жакшы болушу жетерлик эмес. Ниетиң туура болсун, жакшы болсун, бирок ниет менен кошо багытың, тарика, жолуң да туура болсун. Мында биз ошондо кылган амалыбыз туура болот, салмактуу болот, Аллахтын астындагы чоң соопторго, даражаларга ошондо жетишебиз. Демек, биринчи шарт ниет туура болсун, ихлас менен, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу менен болсун.